Эң жакшы аял ким, салих аял ким дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кыска нускha кылып жооп берип койгон да. Салих аял ким деген учурда караган учуруңда көзүң куунайт. Буйрусаң итаат кылат. Сен жокто мал мүлкүн өзүнүн нафсын кыянат кылбайт деген. Мен бул жерде айткан жерим эмне, урматтуу эже карындаштарым? Көрсөң көзүң куунайт деп мен бир эле сулуулугун айтпай атам. Кээ бир эркектер келип эле анын кылган амалыга сүйүнөт. Үйдө кылып койгон тамагыга сүйүнүп кетиши мүмкүн. Эмне маселеде болбосун, көзү куунайт ар дайым. Ошол эң жакшы салих аял ким деген учурда көзүң жайнап турат ар дайым ал үчүн. Негизи эле кээде күбө кылабыз, үйдөн шашат. Кайра ишинен чыгып алып үйүнө шашат. Барыш тезирээк келиш да. Ал салих аял менен чогуу болуп, бактылуу болуу. Үй бүлө негизи өтө бир очоктуу кылып Аллах Таала керемет кылып жараткан экен. Ар ким үй бүлө кургусу келет, үй бүлөдө бактылуу болуп жашагысы келет. Чай ичип отуруулар. Азыр мисалы көбүрөөк турмушка чыкпаган эже карындаштарга айтыш керек, турмушка бериш керек, үйлөнбөгөндө үйлөндүрүш керек. Азыр жаштыгында эч нерсе билинбейт, бирок жаш өткөндөн кийин өтө катуу арман кылат. Неге үйлөнбөгөн экенмин убактыраак деп. Үйлөнүш керек. Себеби адам жаш өткөн сайын баягы жалгыздык оорусу өтө каттуу да. Азыр дүйнөлүк статистика боюнча жалгыздык оорусу өтө жаман. Бул неемат. Күйөөңүз менен бир нерсени маселени чечип отуруп, ал менен маслихат алып, сүйлөшүп, чай ичип отуруп, чай куюп берип, ал менен жөн эле күлүшүп отуруу дагы өзүнчө бир неемат болуп эсептелет. Ошондуктан сиз салиха болууга аракет кылың. Иншалла күйөөңүздү Аллах Таала салих кылып берет.